Президент Садыр Жапаров интернетте жала жабуу жана мазактоо үчүн айып салуу жөнүндө мыйзамга кол коюп, ал Эркин-тоо гезитинин 31-январдагы санына жарыяланды. Документ 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Алгач документте жала жабуу үчүн жеке жактарга 100 000, юридикалык жактарга 200 000 сомдон айып салуу сунушталган. Бирок узакка созулган талкуулардан кийин айыптын өлчөмү жеке жактар үчүн 20 000, юридикалык жактар үчүн 65 000 сомго чейин төмөндөтүлгөн. Интернеттеги жала жапкан жана мазактаган билдирүүлөрдөн тышкары посттордун алдына жазылган комментарийлер үчүн да айып салынат. Кайсынын жала жана мазактоо болгонун же анда эмес экенин укук коргоо органдары аныкташат. Бул мыйзам долбоорун Маданият министрлиги да милгелеген. Документтин авторлорунун маалыматы боюнча, азыркы кезде ЖМКда жана интернет ресурстарда мазактоо жана жала жабуу учурлары көбөйгөнү байкалууда. Мыйзамды парламент депутаттары, журналисттер менен укук коргоочулар, ошондой эле өлкөнүн акыйкатчысы да сынга алган. Адилет укуктук клиникасынан документ каалаган жаранды цензуралоо мүмкүндүгүн алып келерин билдиришкен. Ал эми эл өкүлү Исхак Масалиев мыйзам азыркы бийликти сындагандарга гана иштей турганын айткан. Бирок президент мыйзамды сындагандарга жооп берип, Кыргызстанда сөз эркиндиги болгонун, азырда бар экенин жана алдыда да болорун белгилеген.